Мен акыркы учурларда бир нерсе байкадым. Шаарда болобу, айылда болобу, 10-15 эркек топтолуп калганда алардын сүйлөгөн сөздөрүнөн элдин бардыгы азыр бар жоктон кабары бардай сезилет да. Баары бар жокту билгендей сезилет. Себеби WhatsApp аркылуу кабарлар тез таркап атат. Азаттык, Акипрессти адамдар телефонунан эле ачып алып окуп алып атат да. Тилекке каршы адамдар ошол кабарларды чыныгы билимдей кабыл алып жаңылып атышат да. Ушуларды мен билишим керек, булар мага пайдалуу деп жаңылып атышат. Чынында ал кабар сайттарында чыккан, анан WhatsApp'тан таркап аткан нерселер булар эч кандай бир билим менен тиешеси жок, эч кандай адамга бир пайдасы жок, алардын зыяны абдан чоң. Эгер эки адамды ала турган болсок, бирөө эч кабар окубаса, бирөө күндө эртеден кечке ошол кабарларды окуп турса, ошол Акипресстен, Азаттыктан жана башка сайттардан окубаган адам окуган адамга караганда өйдөрөөк турат. Анын ден соолугу дагы жакшы болот, анын өзүнүн сезүүсү, жалпы настроениясы дагы маанайы жакшы болот. Анын дүйнөгө болгон көз карашы, ички дүйнөсү дагы таза болот. Себеби кабарлар 99% жаман кабарлар, зордуктап кетти, камалды, жер титиреди, дегенти мынтти деген нерселер. Бул нерселердин адамга болгон зыяны жөнүндө көптөгөн изилдөөлөр жасалган, китептер жазылган, алар жөнүндө дагы ылдыйда ссылка калтырып коем. Ошон үчүн менин оюмча кабарлардан толугу менен отказ кылыш керек. Кабар окубаш керек. Кабар окубасам, кээ бир маанилүү нерселерден кабарым болбой калат, укпай калам деп ойлобогула. Ал силер угушуңар керек болгон, силерге керектүү болгон кабарды силер эч бир кабар окубасаңар дагы угасыңар, адамдардан угасыңар, ал силерге чейин жетет. Бирок көпчүлүк күндө жазылган кабар сайттарында чыккан нерселерди биз билишибиз керек эмес. Алар бизге кереги жок. Буларды магазиндеги баягы упаковкасы кооз, бирок химиядан жасалган тамактарга окшотсок болот да. Жаш балдар аны билбегендиги үчүн ошону жегиси келе берет. Чынында биз билебиз да, ал баланы жебеш керек. Бала туура берки таза продуктылардан жасалган, үйдө жасалган тамакты жеш керек. Ошондой эле ошол үйдө жасалган тамакты китептерге окшотсок болот. Берки кооз упаковка менен жасалган химияны ушул кабарларга окшотсок болот. Ошон үчүн менин сунушум мүмкүн болушунча китептерге, ол интернетте жакшылап изилденип, көп убакыт бөлүнүп жазылган макалаларга, же YouTube'дагы жакшы мындай видеолорго убакыт бөлгүлө дейм. Мисалы жакында мына Марсага марсоход алып барды. Алып барып ушул жерге кондурду. Азыр эми ал бизге сүрөт жөнөтүп баштады. Ушундан кимдин кабары бар? Ушул жөнүндө ким бир аз убакыт бөлүп, бул эмне, кантип барды, ал эмне максат менен эме кылды, НАСА ал жактан Марстан эмне издеп атат, максат эмне, ушул жөнүндө ким билет. Эгер билбесеңер, ушуга окшогон нерселерди көбүрөөк көңүл бурула да. Күндө биздин ал депутаттардын, мондай жылдыздардын бири-бири менен болгон интригаларына убакытты азайтыш керек. Мүмкүн болсо толугу менен эме кылып салыш керек. Анан Facebook'ту да өчүрүп салыш керек. WhatsApp'тан күндө группалардан келген баягы жалган жаш кабарларды окубай эле өчүрүп салыш керек. Бир китептин чыгуусу мисалы 1 жыл, 2 жыл убакыт алат. Жакшы китеп болсо, аны ошол китепти жазган киши анын үстүндө өтө бир өмүрдүк тажрыйбасын, билимин ошол китепке салат да. Ал жерде 1 жылда ал киши жалгыз эле ал киши эмес. Аны чыгарган компания, ошол жердеги редакторлор, ошолор дагы китептин үстүндө иштеп атып, анын акырында ал китеп чыгат да. А бир кабардын чыгышы канча? 15-20 мүнөт. Журналист отуруп күндө 10-20 кабар жазат. Анан биз аларды өзүбүзгө киргизип, өзүбүздү уулайбыз да, мындайча айтканда. Кантип тамагыбызды тандап жесек, ошол окуган нерсебизди, уккан нерсебизди дагы тандашыбыз керек да. Ошон үчүн мен кабарларга каршымын. Мүмкүн болушунча кабарлардан толук отказ кылыңыздар. Өзүңүздөргө пайдалуу нерселерге убакыт бөлүш керек.